диалектик боюнча аш деп дароо эле адамдын мээсинде плов аштын өзүнүн барктуулугун дагы бир жолу даңазалап туруп аш жейбиз, аш жеп кеткиле, ашка баратам деп ошентип сөзгө сөз кошулуп кетет. Ал эми плов жейбиз десе, плов кичине мындай атталыш эле болот. Адамдар топтолуп жерлерде аш, анан калса аш бериптир деп чоң үлкөн мындай көпчүлүккө берилгенди дагы ошону белгилейт да. Ал эми ош деген, ош өзүнүн бул байыркылыгы менен ош деп бул жөндө уламыштар ар кандай айтылып жүрөт. Аш менен оштун байланышы бул жерде көбүрөөк мына көчмөндөрдүн бир маданиятына байланышкан го деп ойлойм. Ош үчүн маанилүү бул жерде аш деген салтанат. Аш жейбиз же болбосо аш жегиле, аш жеп кеткиле дегендин аркасында салтанаттуулук турат, сый урмат турат. Күрүч биринчи өнөт, анан сууда өсүп чыгат, анан кийин сууда эле бышат. Күрүчтү дагы бышырыш үчүн ал сууга салыш керек. Сууда анан көөп туруп өзүнө керектүү баягы май сайлар менен, эттер менен, дагы башка немелер менен кошулуп туруп, анан кийин күрүч баягы өзү көөп, эзилип, бышып, жей турган деңгээлге чейин ошол күрүч өзү сууда башталып, сууда бышып. Ашты ясаш түрлөрү. Биринчи жызык салат. Жызыкты чыгарып туруп анан пияз менен сүбөктү кошуп туруп салат. Onu yaxşı qovurup turup, demeni kızartıp turup piyazdı. Ayağından et salat. Etten yaxşı sosun çok turup, onun arkasından savzını salat. Savzını sap turup, 1 kilo aşkı 2 litre su koyat. Anam onu biraz kaynatıp 20 minut. Aşça kaynatçı gereği yok. Savzılar ukalanıp ketet olmasam. Anan kekin açtı 20 minuttan keyin damdaştı başlayıp anan. Anan damda bir 25 minut, 30 minut karmaydı. Анан кармагендан кийин анан кейін салынат. Жегенден кийин дагы ошол ал болуш үчүн адамга ашказанда ал болуш дагы суу ичип, чай ичип, күрүчтү сиңиргенде дагы сөзсүз суу болот. Бул өтө күчтүү, калориясы күчтүү тамак болот. Биздин чөлкөмдөрдө ашы ош өзгөн ушул жактарда аябай бул күрүчтү баркташкан. Бул жерде кайсы күрүчтөн? Өзгөн күрүчтөн көбүнчө, анан Ташкент күрүчтөн, Баткен күрүчтөн. Анан Кара Дарыянын күрүчү дагы бар. Ошолордон бери биз ар бир күрүчтү өзүнүн атын атап, ушундай күрүчтөн жасалган деп аш элге тартуулап атабыз.